Саламатсыздарбы? Алмазбек Акужанович, меники деле ушул эле биз коллегаларыбызды көрдүк, суроолорубузду баары эле мектептер боюнча болуп атат. Мен могу Исхак Разаковдун, Ош шаарындагы Исхак Разаковдун мектебинен неме кылайын дедим эле, ушул боюнча айтайын дедим эле. Пример кылыпчы, бул мектепке мен биринчи жолу барганда 19-жылы баргам. Бул мектептин салынып атканына 7 жылдан ашып калыптыр. 19-жылы ремонт болбой эле болчу мен барганда. Анан кече жакында барып келдим, дагы эле ремонт болбой эле экен да. Кийинчерээк бул проблеманы көтөргөндөн кийин мындай мектептер, мына өзүбүз деле окуп атабыз, мындай мектептер көп экен Кыргызстан боюнча. Мен билгеним менен 300 объект бар деп айтышты мага. Бул мектептер жарымына чейин салынып келип туруп, анан жаңгырекиде болуп, спорт залдагыдай болуп эле терезелер коюлбай калган же ушул сыяктуу нерселер болгон да. Бул мектептердин основной проблемасы, бул мектептер кайра урай баштайт. Эгер 3 жылдан бери ушул Оштогу Исхак Разаков мектебинде эчтеке болбогон болсо, значит башка мектептерде де ошондой да. Анан салынган мектептер кайра урай баштайт жакындачы. Ошол себептен менин суроом ушундай, хотя бы мындай бир мектептин примери менен биз көрсөтө алабызбы ушул мектептер салынып бүтсө болот экенчи? Эми башка объекттер салынып бүтүп атпайбы? Мынчалык жизненно важный эмес объекттер салынып атат. Ошол себептен ушул эң биринчи эле основа государства бул мектеп деп ойлойм. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Дагы бир жолу салам алейкум. Кечирим сурайм, кайрадан жазылышка туура келди. Жакында Таш көмүр шаарынын тургундары менен жолугушуп келдик. Ал жакта теңдик деген айыл бар экен. Анан Кызыл Алма жана юбилейный айылдарында таза суу бүтпөй атат дейт. Тендер өткөн дейт, 22 миллион акча бөлүнгөн дейт. Күч деген фирма утуп тур, бирок дагы деле аягына чыкпай атат. Каражат бөлүнбөй атып туруп, ушуну бир контролдоп койсоңуз, бүткөн иш бүтүп кетсин. Экинчи дагы бир маселе, мына азыр Балыкчы шаарынан кат келди. Ал жакта номер 3 Абдылдаев деп мектеп 54 жылы курулган. Сейсмологиялык акыбалына карата жараксыз болуп табылып, авариялык абалда болуп табылып. Анан мэрия бир 2 гектарга жакын жер бөлүп берген экен. Алиев Мамбеталиев көчөсүнүн кесилишиненчи. Тендер өтүптүр, 83 миллионго бир компания утуптур, бирок 9 миллиондой акча бөлүнүп тур дагы фундамент менен токтолуп калыптыр. Азыр мына Эрулан Кокулов абдан туура айтты. Аягына чейин чыкпаса, ушунча менеттин баардыгы текке кетип, кайра бузулат дагы нөлдөн башка туура келет. Ушул Балыкчыдагы Абдылдаев мектебинин курулушун аягына чыгарыш маселесин бир карап койсоңуздар. Анан Каракулжанын 1-май деген айылы бар. Ошонун жогору жагында Көкжар деген бир кичинекей эле суу жыл сайын көпүрөнү алып кетет. Айланайын, Эрдоган чоң дарыялардан, тиги деңиздерден өткөзүп туруп, чоң көпүрлөрдү куруп койду да, ошо кичинекей көпүрө. Бир жакшы салып койбойлубу ошону? Анткени 4 айылдын адамдар ошол жака жайлоого чыгат, жайыттар ошол жакта. Ошол Көкжардагы көпүрөнү бир жакшы сапаттуу куруп береличи. Бир жолу курган, дагы алып кетти, дагы бир жолу курган, дагы алып кетти. Эптеп-септеп колдон өтөр кылбайлы деген бир маселе да. Анан муну Торгат Эркештам 2 жол менен Кытай менен байланышабыз. Дагы бир канал бар. Бул өтө чоң проект болот эле. Кредит алсаңыздар дагы болот бул маселе үчүнчү. Мына бул Мырзаке Алайкы жолун улантып туруп, ошол жактан да бир жол ачса болот да Кытайгачы. Ошондо тупиктен чыкмак, экономикалык маселе чечилмек, мына Алайкы, Капчыгай деген айылдардачы, Караташ сыяктуу. Анан дагы бир экономиканын чоң булак ачылмак да. Ушуну карап көрсөңүздөр, анткени бул реалдуу маселе. Фергана өрөөнүнө эң жакын жол ошол. 150 километрде Андижанга да иштет, Ферганага да иштет, Ошко дагы, Жалал-Абадка да иштет. Ушуну карап көрсөңүздөр. Анан мына мугалимдер боюнча дагы айткым келип атат. Эми мугалимдерди сындагандар, бая баланы кичине уруп коюптур деп. 1 саат кирип мугалимдердин ордуна сабак өтүп көрсүнчү. Баласына бир теманы түшүндүрүп көрсүнчү. Мугалимдерге мындай мамиле кылбайлы. Мугалимдердин статусун көтөрөлү. Мен мугалимдер тараптамын. Анткени бардыгы устатыбыз. Ким эгерде устатты сыйлабаса дилим жукпайт деп коет. Ошон үчүн бул ушул адепти таркатуу жагында бир карайлы мамлекеттик деңгээлде. Анан дагы бир маселе, мына майып балдарды баккан энелер, байкуштар эч жерде иштей албайт. Миграцияга да бара албайт. Баласы менен өмүр өтөт. 18 жашка чейин ошо баланын ассистенти катары кичине каражат каралат экен. Бала 18ге чыккандан кийин айыгып кетпейт да, өмүр бою майып болсо. Жок деген ошону бир 30 жашка чейин, 35 жашка чейин узартып койбойлубу? Ушул жагын айтайын дедим эле. Чоң рахмат сабырыңыздарга. Саламатсызбы, Алмаз Акынжанович, Кошкор округу, Мирлан Самый кожо. Кошкор районунун негизги ооруканасынан атайын кабар алуу керек. Ушуну бир баса белгилеп жазып коесузбу? Себеби бул ооруканада дарыгерлердин билим деңгээли менен жаш курагы дал келбей баратат.
Кочкор районун билесиздер, бул өтө чоң район биринчиден. Экинчи нерсе, ошол жерде туп больницадагы, инфекционный дагы, төрөтү дагы баары бир эле жерде. Буларды бөлүү, жаңы технологияларды колдонуп, ошолорду түшүнүп билген дарыгерлердин менен камсыз кылуу керек да. Ушуну бир көзөмөлгө алып эле койсоңуздар. Көзөмөлгө алып, ушул ооруканада кандай иштер жүрүп атат жана кандай кылса болот. Ал жерде атайын адистер дагы түшүндүрүп берет. Эгер бул боюнча дагы тереңирээк маалымат десеңиз, кагаз жүзүндө да беребиз. Бул Кочкор району боюнча. Ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз. Экинчи, Жумгал районундагы Исабек Орозалиев атындагы Өрнөк деген орто мектеп бар. Бул Өрнөк мектеби райондон 45 километр алыстыкта жайгашкан. Азыркы заманда клубда балдар окуйт деген бул уят иш. Ушул Өрнөктө мектепте жалпы 31 мугалим эмгектенет. Бул клуб өзү 50-жылы ашар жолу менен салынган имарат экен. Бирок 21-жылдын сентябрында МЧСтин өкүлдөрү барып, бул клубду дагы жараксыз, ичине адам киргенге болбойт деген чечим чыгарыптыр. Бирок азыркы күндө мектеп жоктугуна байланыштуу балдар ортосундагы жанагы желимдер менен тозуп, бири-бирине сабак өтүүдө тоскоолдуктар көп болот экен. Кыскасы, клубда балдар билим алып атат. Суук. Үчүнчү маселе, Актала районунун жолун көзөмөлгө алып берсеңиздер, билесиздер, Актала районунун жолу канчадан бери каралбай калган. Баягыда келгенде 3 километрден киргиздик деди. 120 километр жол, эгер 3 километрден болсо 40 жылда салынат экен. Ушул маселени эске алып берсеңиздер, анан Коштөбө айылынын ооруканасынын абалы дагы бир жанагы Кочкордун ооруканасы менен кошо Коштөбө айылынын ооруканасын карап берсеңиздер, бул ооруканада бул дагы бул Коштөбө айылы райондун центринен 220 километр аралыкта жайгашкан. Бул 57-жылы курулган оорукана. Бул жерде дагы ошол жанагы маселе аябай оор. Больница кулайын деп калган. Кийинки сөз Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаза Ахунжанович. Деме, биздин жана мына азыркы айтып аткан депутаттар айтып аткан көйгөйлөр өтө көйгөйлүү маселелерди көтөрүп атышат. Туура маселелер болуп атат, но бирок булундай көйгөйлөр бүтпөйт. Эң негизгиси, биз алдыдагы отурумдарда мына банктардын үстөк байыздарыны карашыбыз керек болуп атат. Себеби дегенде кичи, анан кийин орто бизнести өнүктүрүү негизинде. Себеби азыр өзүңүздөр билесиздер, кээ жанагы коммерциялык банктар 30%дан 35%дарга чейин көтөрүлүп кетип атат да. Ошону биз улуттук банк менен кеңешебизби, кандай кылабыз? Ошол 15%дан ашпай турган кылып бир өзүнчө бир эмеге нукка салып коюш керек да. Ошондо жанагы коммерциялык банктар дагы өздөрүнүн лицензиясын карап алышат. Кээ бир жанагы азыркы майда жанагы финансылык бөлүмдөр бар экен, бул жана банктар, кичи банктар. Алар 35%дарга чейин беришет экен да. Ушул пайыздарынчы. Ошондуктан келерки урматтуу депутаттарга да кайрылып кетемин мен. Келерки отурумдарда ушул банктарды бир иретке келтирип койсок. Себеби дегенде азыр биздин ар бир үйдө эле бирден кредит алган адамдар бар да. Ушул өтө көйгөйлүү маселелердин бирөөсү болуп эсептелинет. Калган мына өзүнчө жанагы бытовой көйгөйлөр булар эми бүтпөйт экен. Буларды дагы өтө туура маселелер көтөрүлүп атат. Аларды колдоймун. Бирок мына банкты биринчи эсепте ушул банктар боюнча келерки отурумдарга коюп берсеңиздер, анан кийин жана улуттук банкты чакырабызбы или же бир ушул банктар боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизебизби, толуктоолор киргизебизби, ошол боюнча дагы бир карап көрөлү. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытов Алмазбек Ахунжановичке берилет.